Салам достор, баарыңыздарга салам айтам. Мынакей биз азыркы учурда досторубуз менен жакшы жерге келип тамактанган атабыз. Тамактарга заказ бердик. Буюрса азыр келет. Мынакей биз досторубуз менен отурабыз. Бизге баары жогу жайында. Кудай буюрса интернетке ар кандай сөздөр, кептер чыгып атат, ушактар. Бирок бизде баары жок. Сону мынакей Айбектин өзүнүн оозунан уксаңыздар да болот. Урматтуу туугандар, 2 күн жайлоого кетип калсам, элдердин баары мен жөнүндө интернетке дагы жолу жайнап кетиптирмин. Анча мынча мага кайгырып, мен жөнүндө, мен тагдырымды ойлогон мен досторум жана ошондой эле күйөрмандарыма чоң ыраазычылык айтам. Баары жакшы, келечек алдыда. Мен ыраазымын. Мындан кийин мындай кетпейсиз. Билбей сүйлөгөн адамдарга дагы чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз, ырчы Айбек Карымов экономикалык кылмыштарга шек саналып жатат. Ырчоо боюнча Айбек Карымов коммерциялык фирманын жооптуу кызматкери катары мамлекеттик сатып алууларга байланыштуу мыйзамсыз аракеттерге шек саналып кармалганы кабарланды. Бул тууралуу маалыматты экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматындагы Азаттыктын жеке булактары ырастады. Маданий ишмер Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилгени маалымдалган. Айбек Карымовдун жубайы ырчы Гүланда Инстаграмдагы баракчасы аркылуу күйөөсү эркиндикте жүргөнүн жазды. Бирок жогорудагы факт боюнча түшүндүрмө берген жок. Булак Азаттык KG. Рамзан Кадыров 76 жылдан кийин Бишкектеги боордошун мекенин алып кетти. 1944-жылы 5 жашында депортацияланып Кыргызстанга келип калган карыя 76 жылдан кийин мекенине кайтты. Чеченстан башчысы Рамзан Кадыров Кыргызстандагы карыялар үйүндө жашаган боордошу Данги Битаевке атайын учак жиберип 76 жылдан кийин мекенин алып кетти. Бул тууралуу РИА Новости билдирди. Бир нече күн мурда теле алып баруучу Асалмолдо Акматова өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына Чеченстанда туулган карыя тууралуу видео ролик чыгарган. Анда 81 жаштагы Битаев мекенине баргысы келерин билдирген. Ал 1944-жылы Кыргызстанга депортацияланып келип калган. Бул кабар Рамзан Кадыровго жеткенден кийин карыянын Грознийдан тургандары табылып, Чеченстандын башчысы аны мекенине алып келүүнү тапшырган. Карыянын Грозный аэропортунун мамлекеттик думанын депутаты Адам Демилханов, Чеченстандын маалымат жана басма сөз министри Ахмет Дудаев жана балдары небере чөбүрөлөрү тосуп алышкан. Битаев Молдокматованын коштоосу менен барганы айтылат. Чагылган 69 баш жылкыны кырып кетти. Казакстандын Караганды облусунда 69 жылкыга чагылган дейди. Өкмөттүн маалымат кызматы тараткан маалыматта окуя 16-июнда болгон. Жарлы айылынын жашоочулары өлүп жаткан малдарды табышкан. Короодо белгилүү болгондой күн күркүрөп көлгө чагылган түшкөн. Анын кесепетинен 69 баш жылкы өлгөн. Анын ичинде 21 кулуну болгон. Булак элдик медиа. Боронов Бишкекте дем алыш күндөрү коомдук транспорттун иши токтотулат. Өкмөт башчы эпидемиологиялык абал курчуп бара жаткандыгына байланыштуу дем алыш күнүндө үйдө бол чакырыгы менен элди тартипти сактоого күчөтүүнү үндөдү. Бишкекте эпидемиологиялык абал күчөп бара жаткандыгына байланыштуу дем алыш күндөрү ишемби күнү түштөн кийин жана жекшемби күнү толугу менен коомдук транспорттун кыймылын токтотуу туруу пландалып жатат. Бул тууралуу брифинг учурунда премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди. Учурда өкмөт бул маселени карап жатат. Анткени Бишкек, Ош шаарлары жана Чүй облусунда абал курчуп бара жатат. Мисалы, акыркы суткада 192 адам жуктурса, анын 71 кайдан жуктурганын билбейт. Сурасаң коомдук транспортко түшүп, ар кайсы жактарга барганын айтат, деди Боронов. Бирок такси кызматы жана менчик жана жүк ташуучу автоунаалар каттай берерин билдирди. Боронов региондар аралык коомдук транспорттордогу токтотууларын кошумчалады. Булак Спутник KG. Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов коронавируска кабылды. Бул тууралуу мэриянын аппаратынын башчысы Балбак Төлөбаев билдирди. Урматтуу достор, кала башчыбыз оору жуктуруп алды. Анализди кайра текшергенде чыгып калды. Мен жакшымын. Анализ таза чыккан белгилер жок. Мэрибиздин анализин кайрадан дагы бир жолу текшеребиз. Маска кийгиле, аралыкты сактагыла, колду жууп тургула. Булак элдик медиа. Жогорку кеңештин депутатынан коронавирус табылды.
Жогорку кеңештин депутаты Бейшеналы Нурудинов коронавирус жуктуруп алганын саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Дүйсөнбаев тастыктады. Жогорку кеңештин депутаттары лабораториялык ПЦР анализ тапшырышты. Буга чейин парламенттин басма сөз кызматынын башчысы Ибрагим Нуракун уулунан коронавирус табылган. Бейшеналы Нурудинов учурдагы биринчи вице-премьер-министр Алмазбек Батырбековдун ордуна 10-июнда депутат болуп келген. Булак элдик медиа.